Уважаемые гости, уважаемые собравшиеся, спасибо, что посетили наше мероприятие. Мероприятие, посвященное первой выдаче кредита со стороны ОАО «Инвестиционный банк Чанган» в рамках программы правительства «Доступное жилье 2015-2020». Я хотел выразить отдельную благодарность государственной ипотечной компании, которая предложила нам партнерство в рамках ипотечного кредитования. Мы заключили ряд соглашений, и Чанган с сегодняшнего дня начинает активное кредитование, ипотечное кредитование. Я хочу сказать, что у нас на подходе целый ряд наших заемщиков, которые готовы подключиться к данной программе. У нас первый заемщик перед нами. Сегодня мы торжественно хотим вручить ему сертификат, который поверил в наш банк, поверил в эту программу, который присоединился к данной программе. Поэтому я хочу подчеркнуть, что инвестиционный банк Чанган постарается в дальнейшем также активно кредитовать всех наших госслужащих, а если государственная ипотечная компания расширит этот список, то и всех остальных граждан Кыргызстана. Чанган инвестициялык банкынын гана эмес, ушул мамлекеттик ипотекалык компаниянын иш аракетинде дагы чоң көрүнүш болуп турат. Себеби дегенде бүгүнкү биринчи ипотекалык насыя ушул банк аркылуу берилген. Бул биз үчүн дагы мындай бир кубанычтарды туудуруп атат. Себеби дегенде ушул биздин өнөктөш банктарыбыздын биринчилерден болуп, ушул инвестициялык банк Чанган жанагы өзүнүн маржасы 5% деп коюлган, ошол пайыздан төмөндөтүп, ушул биздин муктаж жараныбызга ушу 9,5% менен ипотекалык насыя берүүнү алдыда турабыз. Бул ушул Чанган инвестициялык банкы үчүн гана эмес, бул ушу жалпы Кыргызстандагы ипотекалык насыялоо системасынын өнүгүшүнө кандайдыр бир таасирин тийгизүүчү бир шарт деп өзгөчө белгилеп кетмекчимин. Ошондой эле ушул демилге ушул банк аркылуу менен колдоого алынып туруп, буюрса келечекте ушу Чанган инвестициялык банктын тыгыз байланышы менен биз чоң программаларды, чоң механизмдерди ишке ашырууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Андан сырткары ушу мамлекеттик ипотекалык компаниянын бүгүнкү күндө көз ишмердүүлүгү боюнча эки сөз айта турган болсок, бүгүнкү күндө жалпы суммасы 1 миллиард 936 миллион сомдон ашып 1586 үй бүлө бүгүнкү күндө турак жай менен камсыз болуп отурат. Бул албетте бүгүнкү күндө ошол даяр үйлөрдү сатып алуу механизмин бүгүнкү күндө мындай эффективдүү иштегенине бир өбөлгө түзүлүп, шарттар толугу менен түзүлүп, бул механизм мындан ары өнүгүүгө толук шарт бар дегенди билдирет. Тоже молодой сотрудник, как вы видите, да, тоже двое детей, имеет он сегодня возможность приобрести с помощью инвестиционного банка Чанган и государственной ипотечной компании свою жилищную проблему. Этот молодой сотрудник имеет возможность решить. Будем надеяться, что это не только для данного министерства, это для всех категорий граждан, об этом сказал, да? В ближайшее время мы планируем приоритетные категории граждан расширить, то есть не ограничивать только государственными нашими служащими. Нашего первого заемщика хотим пожелать, чтобы наш заемщик множились, их ряды, да, и мы будем оказывать всемирное содействие для развития ипотечного кредитования. Спасибо. Үй турак жай маселесин чечүү боюнча көптөн бери турган бул маселе. Анан өкмөт талимы жарыялап аткан госипотечный кредит, ошо кредитти изилдеп тарап чыгып, анан алса болот экен, төлөсө болот экен деп банктардын арасында шарттарын карап чыкты. Анан болсо Чанган банкка кайрылды. Бул банк болсо бөлөк банктарга караганда биринчи кадам болуп пайызды төмөндөгү барыптыр да банк. Бөлөк банктарга караганда 0,5%-га төмөн экен. Анан банкка кайрылдым. Биринчи күндөн баштап банктын кызматкерлери тажрыйбалуу экен. Бат-баттан баардыгын түшүндүрүп, бир жума, бир жарым жуманын ичинде баардык керектүү кагаздарды, документтерди чогултуп, заявканы бердик. Госипотечный компания одобрять этти, анан алып турат. Биздин инвестициялык банк Чанган 15 сентябрь 2015 жылы ачылган. 7 октябрда 15 жыл биз лицензия алдык.
ошондон бери баштап иштеп атабыз. Азыркы портфелибиз 400 миллиондон ашык болуп калды. Мына жаңы программа боюнча Кудайга шүгүр, могу ипотечный кредитование боюнча да аракет жасап атабыз. Бүгүн көрдүңүз, биринчи кредит берилип атат. Бул сертификат тапшырылды, иштей баштадык. Биздин банк жөнүндө айтсам, бизде азыр биз жаңы ачылган банкпыз. Ошон үчүн болгону азыр 3 точкабыз бар шаар ичинде. Мына бүгүн аябай сүйүнүчтүү болуп турат, сиздер 9,5% менен берип атпайсыздарбы? Сиздерде мүмкүнчүлүк болобу дагы мындан да пайыз төмөндөтүүгө? Мындай да биздин заемщик көбүсү Кудай кааласа түшсөк деле болот. Биз бул демилге биринчи болуп бизден чыкты, биздин банк биринчи болуп өтүп атат, ачып атат. Кудайга шүгүр, аны караштырабыз. Бул заемщик санына жараша болот. Көбүсү анда биз деле караштырабыз, Кудай буйрса.